Söylep koyunuz. Мыйзамдын диктатурасы бизде орнойт деп ишенебиз. Сайпидин Сауырбековичтин ден соолугунда айттык. Чындап эле кече түндө да ЭВСке скорый чакырганбыз. Өзү да көрүнүп, ал жактан дагы мындай саламаттыгы оор болуп атат, кыйын болуп атат десек дагы сот эске алган жок. Söyle. Sapar, kандай? Жолдан. Kommentariy berip koysanız, ayıptoo boyunca, kılmış işi boyunca. Bak nereye? Akıl nerede? Екі айға кірдің бе? Акыл, держитесь. Просто бардығыны, уже чечим башында эле чыкканда, ана жөнүн алып показывать да бизге жөн. Баласы менен келечегин эмне болот дейм. Мен мисалы үчүн оюмда бар. Баланы ким багат? Единственный кормилец болсо. Кетип чыкты. Екі айға. Сиз көргөн айтар үчүн не дейсиз? Макул эмес мен. Демек сен окусаң Кайсы береде мен коят ата. Бүркүң эле келет да. 273 масалык башаламандыкка баягы. Азыр эмне беренени алмаштырды? Ооба мен. Кайсыга алмаштырды? Айыпталуучумун да ошондо. Катыштыгы бар да ошо. Масалык башаламандык болууга катыштыгы бар. Эми жанакы экспертизасын окусаң эми бүркүң эле келет эми. Эми жумук. Кандай чечим чыкты? Комиссия подали незаконно произвол властей, не согласен. Давайте, спасибо. Сот Бишкек шаарынын 1-райондук соту 13 март 2024 жылга чейин камакка алуу чечимин кабыл алды. Бул чечимде мыйзам кармалгандыгындагы мыйзамдуу деп тапты. Биз жүйөлүү себептерди өзүбүздүн негиздерибизди айтсак дагы сот аны эске алган жок. Анан Сайпидин Сауырбековичтин ден соолугунда айттык. Чындап эле кече түндө да ЭВСке скорый чакырганбыз. Өзү да көрүнүп, ал жактан дагы мындай саламаттыгы оор болуп атат, кыйын болуп атат десек дагы сот эске алган жок. Бүттүк кагаздарды бердик. Мындай айттык да сотко дагы чурмат, сот эске алып койгон, саламаттыгындагы инфаркт алган, баласы инвалид. Анан эми ушул жагдайлардын баардыгы эске алып, тиги үй камагына круглосуточный үй камак болсо дагы чыгарып берип койгула десек дагы эске албай, тергөөнүн айткан сөздөрү менен биздин айткан сөздү эске албай, канааттандырып калтырып койду да биздин өтүнүчтөрүбүздүчү. Мен ойлойм эртең менен келип туруп мен Бишкек шаардык сотуна даттанам. Кармалгандыгын мыйзамсыз деп айтсак да кече биз ошол эртең менен 9га барып, түнкү 10:30-дага чыкты. Ошол убакытка чейин кармап отурушту да. Таптакыр түшүнүксүз болуп атат бунун баардыгы. Бузумов Жодардын адвокаты болом. Сот толугу менен тергөөнүн өтүнүшүн канагаттандырды. Биринчиси кармалгандык мыйзамды негиздүү деп тапты. Экинчиси тергөө учурунда үстүбүздө жылдын 13 мартына чейин СИЗО 1де кармалсын деген чечим чыгарып берди. Бул чечимге биз макул эмеспиз. Эртеңинен баштап шаар сотко кайрылабыз. Себеп дегенде бул ишке мен адвокат болуп аткан Бузумов Жодар эч кандай тиешеси жок. Ошого карабастан оор берене койгондугуна байланыштуу тергөөнүн өтүнүчү толугу менен канааттандырды сот тарабынан. Биз Бишкек шаар сотуна кайрылабыз. 13 мартка чейин камакка алынды. Тергөө судьясынын жанында биз өтүнүч келдик. Үй камагын тандап берүүнү сурандык. Эч кандай негиз жок. Бул мурун соттолгон эмес, публикация. Бул кылмыш иш бир эле лингвистикалык заключение корутундусу менен козголуп атат. Эксперт бул жерде кылмыштын курамы бар экен, массовый беспорядки боюнча деп чыгаргандыктан публикация интернеттен ошонун негизинде козголуп атат. Бирок биздин бул жакта Асылбеков Тыныстандын эч кандай тиешеси жок деп айтсак дагы маани бербей койду. Ал дагы тактап кетсем бир жыл мурун бул жерден жумуштан чыгып азыр башка жакта иштеп атат. Ошондуктан публикациясы жок, тиешеси жок десек,
биздин сөзгө маани бербей следствиянын өтүнүчүн толугу менен канааттандырып бөгөт чарасыны СИЗО 1ге камакка алынды. Кандай аталыштагы материалды экспертизага беришти, билбедиңизби? Ал боюнча мен айта албайм, бирок лингвистикалык экспертизасы бар. Бизге таанышкан берди, колубузга алган жок, копиясы сурасып берилген жок. Тергөө учурунда берилет деп айтылды. Ошол аспект Кыргызстанды 13 мартка чейин СИЗО 1ге камакка алуу жөнүндө сот чечим чыгарды. Тергөөчүнүн сунушун канааттандырды. Бирок ошол соттун жүрүшүндө адвокат көп жүйөлөрдү келтирди. Бул мисалы үчүн ошол негиздеп алынып аткан материал 23-жылдын ноябрындабы же декабрындабы жарыяланган экен. Биздин журналистибиз Тыныштан Алсыпбек ал жакта иштебей калганына 1,5 жыл болгон да. Ошон үчүн бул баягы негиздеп алынып аткан материал менен эч кандай мындай байланышы жок. Анан дагы баягы тергөөгө, кармоого эч кандай каршылыгын көрсөткөн эмес. Жашаган жери аныкталган, өздүгү такталган, бир жаман жоругу жок, мурда соттолгон эмес. Тергөөгө бардык суроолоруна жооп берди. Бир да суроосуна жооп бергенден баш тартпаптыр. Ошолордун баардыгын келтирип адвокат. Андан сырткары ошол жанагы материал, негиз болуп аткан материалга кандай негиздеме бересиңер, ошо Тыныстандын кайсы жеринде байланышы бар экен десе, тергөөчү кала берсе ошол билбейт экен да. Менин маалыматым жок деп жооп бере албай калды. Сиз мындай допросту окудуңузбу өзү десе дагы окуган эмес экен да дажечи. Анан жөн эле тупо эле биз ошо башаламандык уюштурат деген, коркунучтуу кылмыш жасайт деген күмөнүбүз бар. Мүмкүн деп туруп эле. Анда Тыныстан айтты, анда 7 миллион адамдын баардыгын кылмыш жасашы мүмкүн деп алып келип камай бергиле. Мен эч кандай байланышым жок. Ошол адамдар өздөрү публикациясына жооп бере берсин депчи. Ошентип айтты, бирок ошо сот аябай мындай адекваттуу аткандай таасир калтырган. Анан аяк жагында чечим ошол тергөөчүнүн сунушун канааттандыруу менен аякталды. Бекова Сапарбека была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 марта 2024 года. Данное решение суда мы, конечно, будем обжаловать в апелляционном порядке в Бишкекском городском суде. Азыр аябай толкунданып атам, кечирип койсо. 2 айга камалды. Соттун чечими менен биз таптакыр макул эмеспиз. Анткени Султаналиев Сайпидин эч качан элге бүлүк салып же бир үгүттөп, бир башаламандык кылган адам эмес. Аны биздин үй бүлөнү тааныган бардык жарандар тастыктап бере алат. Бул журналисттик ишмердүүлүгүндө жалаң гана социалдык маселелерди козгоп, элдин таламын талашып, кыргыз элиме бир пайдам тийсе экен деген гана жаран. Дагы бир жолу кайталайм, бул законду уккан, законго баш ийген Кыргыз мамлекетинде мыйзамдын диктатурасын орнотобуз деген журналист. Анан мен сөзүм кур болбош үчүн 1-2 мисалды гана белгилей кетейин. 2020-жылы көмүр аябай кымбаттап, эл кыйналып, көмүрдүн баасы 8.000 болгондо ошол социалдык маселелерди изилдөөчү журналист катары изилдеп, көмүрдүн баасын аябай ылдый түшүрүп, аракет кылып, ошол башкача айтканда Султаналиев Сайпидиндин изилдөөсүнүн негизинде көмүрдүн баасы түшкөн да. Мындайча айтканда бул элдин көйгөйүн, элдин кыйналганын, элдин маселесин чечүүгө болгон гана аракет. Дагы бирөө жакында эле ак ордодо жер маселеси, үй маселеси талаш тартыш болгондо дагы барып изилдеп, ошол социалдык маселелерди көтөрдү. Мындай мисалдарды айта берсек аябай көп. Эгерде кызыккандар болсо, соолум бар, берүүсүн көрүп, ошол жерден билсеңиздер болот. Эч качан саясий маселелерди башаламандыкка эч качан
аракет кылган эмес, жалаң гана социалдык маселелерди көтөрүп келе жатат. Анан менин оюмча бүгүнкү соттун чечими адилетсиз чечим деп ойлойм. Эгер мындай жол менен кете берсек, анда биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орногон өлкө эч качан болбойт. Просто бардыгына уже чечим башында эле чыкканда, ана жөнүн алып показыватка да бизге жөн. Баласы менен келечеги эмне болот деп, мен мисалы үчүн оюмда бар. Баланы ким багат? Единственный кормилец болсо. Ошондо эле көңүл буруп караш керекпи? Ким карайт ага? Сиз акылдын жубайы болосузбу? Мен акылдын жубайы болом. Единственный кормилец болчу, үйдө отурам, балам менен еще я беременна. Анын бардыгына факты жок, эч кандай далил жок, ал күнөөлүү, күнөөсүз экен. Күнөөсүз болгон үчүн биз келдик да, биз билебиз да жолдошум эмне иштештерин. Алар бул прокурор болсо эч кандай далили жок эле күнөөлөп салышты, тиги судья дагы ошол решенияны чыгарып берди да. Ал туура эмес да. Эмне айыптоо? Кылмыш иши жанагы башаламандык законго баш ийбегендик деп эметти да. Эч кандай андай болгон эмес. Далили жок, кечен үйгө келип, как будто төңкөрүп бир мошенник, бир убийца сыяктуу да келип кетишти да үйгөчү. 16 январдын таңында Ички иштер министрлиги Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорунун Арча медианын жана Поликлиника басылмасынын журналисттеринин үйүн тинтүү жүргүзүп, жалпы 11 кишини 48 саатка камаган. Алар Максат Тажбек уулу, Акыл Орозбеков, Айке Бешекеева, Жоодар Бузумов, Сапар Акунов, Азамат Ишенбеков, Махабат Тажбек кызы, Сайпидин Султаналиев, Жумабек Турдалиев, Тыныстан Асыпбеков. ИИМ Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу массалык башаламдыктар беренесинин 3 пункту боюнча кылмыш ишин козгогон. Кармалган журналисттер айыпты четке кагып келишет. Ал эми алардын кесиптештери жана адвокаттар коюлган айыптар мыйзамсыз экенин айтышууда.